Былтыр 2000 тоннага жакын кара өрүк экспорттогон ала букалык дыйкандар быйыл дагы минтип как даярдап, таңгактап чет мамлекетке алып чыгууга даярдоодо. Ушул тапта элеттиктер күздөн бери сактаган түшүмүн кургатып, аны таңгактоонун заманбап ыкмасын өздөштүрүшкөн. Мындай жол менен жемиштин өтүмдүүлүгү артып, дыйкандын мээнети да акталат. 5 килограммдан кылып туруп, мындай кылып упаковка кылабыз. Мына упаковка кылып туруп, азыр бул кичине көп салынып калып тур. Үстүдө аттен өзүнүн салофан пакеттери болот. Салып туруп, анан рынокко чыгарабыз да. Башка айылдардан келгенин сатып алып, үйдө жарып, пургатып, кайра сатып, кичине сумма кошулат. Ошодон основной тирилик кылабыз. Ала Бука районунун эри дыйканчылыкка жакын келип өзгөчө аймакта кара өрүктүн түшүмү мол болот. Апта аралыгында айыл чарба азыктары, анын ичинде мөмө жемиштерди Кытайга экспорттоого жол ачылганын уккан дыйкандар суроо талап өсөт деп сандан сапатка өтүүгө киришти. Могу пистон деген. Ичинден данагын алып туруп, жалпаштырып берет. Могу денеги менен. Ошондой кылып туруп, основной 70% эл киши менен ушу кара өрүк менен заниматься этет. Эң кеми 10 сурттук, эң көбү 1 гектар, 3 гектарга чейин бак кылган да кара өрүк менен. Ал арада аймакта сыйымдуулугу 400 тоннага ылайыкталган мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбор курулуп иштеп жатат. Учурда анда багбандардын күз менен жыйнаган түшүмү сакталуу. Мындайда айыл чарба өндүрүмүн көп көлөмдө экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Кампада ушул тапта мөмө жемиштерди сатыкка ылайыктап таңгактоо үчүн 20дай адам ишке тартылган. Готовка кылам. Иш туруктуу, жыл бою ушул жерде жумуштабыз. Азыр алмаларды экспортко даярдап жатабыз. Ала Буканын алмасы Орусияда абдан жакшы бааланат экен. Эми Кытайга да экспорт башталса, дыйкандардын эмгеги акталмак. Анткени алган түшүмү көздөгөн баада сатылбай калса, болгон эмгек талаада кетет да. Түшүмгө суроо талап көп болуп турса, баарыбызга киреше арбын болот. Түшүмдүүлүк мол болгон менен айрым жылдары сата албай убара тартчу дыйкандарга чындыгында Кытайда тоскоолдуксуз экспорттоочу кампанын ачылганы жакшы жаңылык болду. Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу районунда Улуучат шаарында 1 миллион тонна көлөмдө продукция бата турган Кыргызстандын кампасы ишке кирди. Бул кампа аркылуу коңшу Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанга дагы көпүрө болуп, Кыргызстан бүткүл Борбор Азияга экспортко жол ачып берди десек болот. Эң негизги бул биздин өндүрүлгөн азык-түлүк айыл чарбадагы азык-түлүктөр бул жерге келип, кампага түшүп, бул жерден таможня процедура өтүп, сертификация алып, анан кийин өткөндөн кийин Кытай мамлекетине базарына кирет. Биздин планыбыз бул 1 миллион тоннаны биз ушу экспорттун жасаганга мүмкүнчүлүк ачылып атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде 32 түрүнө рухсатыбыз бар. 15 протоколго биз кол койгонбуз. Жана 17 протоколго биз протокол жок десе болот. 32 биздин продукцияга рухсаты бар. Кампа заманбап лаборатория менен жабдылган жана Кытайдын негизги бажы башкармалыгынын фитосанитардык жана карантиндик укуктарына ээ. Бул жерде товарларды сактоо үчүн ар кандай зоналарга жана ангарлардын түрлөрүнө бөлүнгөн жайлар бар. Ошол эле учурда чек арадан товарларды киргизүү же чыгаруу үчүн расмий каттоодон өткөрүү иштерин жүргүзгөн бажы бекети дагы бар. Бул көзөмөл кампа биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен мына 2 жылдан бери ушунун үстүндө иштеп, ошол аяктады. Ал деген кампа биздин дыйкандардын өстүргөн продукциясын ушу Кытай мамлекетине экспорттоо үстүндө иштетилген кампа. Биздин надзорный склад менен кошо биз 4 надзорный складты чогуу башын бириктирип, 5 көзөмөл пункттун алкагында бир чоң бөлүм ачтык. Эми бир гана дан эгиндер эмес, башка эгиндерди дагы, башка өндүрүштөрдү дагы баарын ушул Кытай мамлекетине экспорттоого мүмкүнчүлүк алдык. Ошентип Кыргызстандын дыйкандары өндүргөн продукцияларды Кытай рыногуна тоскоолдуксуз экспорттоого мүмкүнчүлүк алды. Алгач арпа, буудай, жүгөрү, төө бурчак өңдүү дан эгиндери чыгарылат, бара-бара иштетилген азык-түлүктөрдү экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан сырткары Кытай рыногу органикалык азыктарга дагы кызыгууда, бул үчүн биринчиден сапатты жакшыртуу керек. Биз буяка бар эле нерсе кемчил, эми жүгөрү болобу, буудай болобу, арпа болобу, андан кийин помидор болобу, картошка болобу, анан силерден чыккан ун, май баары таза да, ошол нерселердин баарын алсак. Биздин мамлекетибиздин азыр неме саясаты аябай жакшы, дагы ошо жибек жолу менен болгон бүт мамлекет менен жакшы тешкиледе биздин президенттин дагы немеси тапшырмалары бар. Буяктагы жерлик өкмөттөр дагы аябай жакшы колдоп атат. Буга чейин Кыргызстан Кытайга тоген продукцияларынан гана аз гана экспорттоосо, айыл чарба азыктарынан бир гана балды экспорттоого мүмкүнчүлүк бар болчу. Жаңы кампанын ачылышы менен эми айыл чарбасы тармагындагы дан өсүмдүктөрү, буурчак өсүмдүктөрү жана эт, сүт сыяктуу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн
20га чукул түрүн экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөдү. Жогорку технологиялуу жана заманбап жабдыктар менен жабдылган бул кампа эми биздин айыл чарба продукцияларыбызды ушул чек арадан тоскоолдуксуз өтүүгө шарт түзүп берет. Жүгөрү өсүмдүгүн экспорттоого басым жасап атат. Биринчи ошол жакшы көрсөткүчтөрдү берсе практика жүзүндө анда башка дагы биздин айыл чарба продукциясын экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ошонун ичинде un, соя, ачкана жүзүмү, алма, өрүк, шабдалы, коон, ошол эле черешня, кокон гелас жана башка анткени айыл чарба министри жүргүзүп аткан саясат бул ошо Кытай Республикасына колдон келишинче көбүрөөк айыл чарба продукциясын экспорттоду. Анткени Кытай Республикасы өзүңүздөр билгендей бул чоң рынок. Кыргызстан тараптан демилгеленген бул долбоор логистика, эл аралык соода жана өз ара инвестициялар жаатындагы жаңы багыттардын негизин түзөт. Анткени мындай жагдай бизнеске гана эмес, чакан жана орто ишкерлерге дагы пайда алып келип, жаңы жумуш орундарын түзүп, кыргызстандык экспорттоочулар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.